33 bölüm. Кудайдын кишиси Мусанын Ысрайыл уулдарына өлөр алдында берген батасы мындай. Теңир Синайдан келди. Аларга Сейирден жаркырап көрүндү. Паран тоосунан көрүндү. Сансыз ыйыктар менен келди. Анын оң жагында мыйзам оту жалындап турат. Чынында ал өз элин сүйөт. Анын ыйыктары өз колунда. Сенин сөздөрүңдү угуш үчүн алар бутуңа жыгылышты. Муса бизге мыйзам берди. Жакыптын жамаатына мурас калтырды. Ысрайыл уруулар менен бирге элдин башчылары чогулганда ал Ысрайылга падыша болду. Жашасын Рубейн, ал өлбөсүн, тукуму аз болбосун. Ал эми жүйүт жөнүндө мындай деди. Теңир жүйүттүн үнүн ук. Аны өз элине алып кел. Ал өзүн өз колу менен коргой алсын. Сен ага душмандарына каршы күрөштө жардам бер. Леби жөнүндө мындай деди. Сенин Уримиң менен Тумимиң сен Масада сынаган. Мериба суусунун боюнда сени менен тирешкен ыйык адамыңдын үстүндө. Ал атасы менен энеси жөнүндө мен аларды карабайм деп айтат. Ал өз бир туугандарын да тааныбайт, өз балдарын да билбейт. Анткени алар сенин сөзүңдү аткарган, сенин келишимиңди сактаган лебилер. Алар Жакыпка сенин мыйзамыңды, Ысрайылга сенин осуяттарыңды үйрөтүшөт. Сенин алдыңда жыпар жыттуу зат түтөтүп, сага арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалышат. Анын күч кубатына батаңды бер. Теңир анын иштерине ийгилик бер. Анын алдында туруштук бере албашы үчүн ага каршы чыккандардын, аны жек көргөндөрдүн белин сындыр. Бенжамин жөнүндө мындай деди. Теңир сүйгөн адам анын алдында бейкапар жашайт. Ар күнү аны Кудай калкалайт. Ал Кудайдын жеринде коопсуз жашайт. Жусуп жөнүндө мындай деди. Теңир анын жерин асман байлыктары менен, шүүдүрүм менен, жердин түпкүрүндө жаткан байлыктар менен, күн менен айдын астында өскөн эң жакшы жемиштер менен, байыркы тоолордо, түбөлүктүү дөбөлөрдө өскөн эң сонун мөмөлөр менен, жерди толтурган эң жакшы түшүм менен жалгасын. Тикенектүү бадалга келгендин батасы Жусупка тийсин. Бир туугандарынын ичинен эң жакшысына тийсин. Анын күчү биринчи туулган буканыкындай, мүйүзү буйвалдын мүйүзүндөй, ал мүйүзү менен бүт элдерди жердин түбүнө чейин сүзө качырсын. Бул Эпрайымдын түмөндөгөн тукуму, бул Менашенин миң деген тукуму. Забулун жөнүндө мындай деди. Өз жолуңда ойноп күл, Забулун. Өз чатырыңда көңүл ач, Исахар. Алар тоого эл чакырып, ал жерде ыраазчылык курмандыктарын чалышат. Анткени алар деңиз байлыктары менен азыктанып, кумдун ичинде жаткан кенчке бөлөнүшөт. Гат жөнүндө мындай деди. Гат тукумун таратканга даңк. Ал арстандай болуп жатат, колду да, башты да талкалайт. Ал жердин жакшысын тандап алды. Ошол жерде ал башчынын энчисин алып, урматка бөлөндү. Ал эл башчылары менен келип, Теңирдин адилеттигин жана өкүмдөрүн Ысрайыл менен бирге ишке ашырды. Дан жөнүндө мындай деди. Башандан чуркап чыккан Дан жаш арстан. Напталы жөнүндө мындай деди. Напталы жакшылыкка тунган, Теңирдин батасын мол алган. Деңиз менен түштүк тарап ага таандык. Ашыр жөнүндө мындай деди. Башка уулдардын ичинен Ашырга көбүрөөк бата тийген. Ал бир туугандарынын арасында кадырлуу бутун майгамалат. Дарбазаларың темир менен жезден болот, байлыгың күн санап көбөйөт. Булуттардын үстүндө атак даңкы менен асмандан сага жардамга келген Ысрайылдын Кудайындай Кудай жок. Сенин башпаанаң байыркы Кудай, сени түбөлүктүү колдор коргойт. Ал сенин алдыңдан душмандарыңды кууп чыгып, кыргыла дейт. Ысрайыл коопсуз жашайт, ал жалгыз. Жакып даңга бай, шаравы мол, асмандан шүүдүрүм тамчылаган жерди көрүп турат. Бактылуусуң сен, Ысрайыл, Теңир сактаган сендей эл барбы? Ал сенин коргоочу калканың, даңктуу кылычың. Душмандарың сага жасакерленишет, сен алардын бийик жерлерин тебелеп тепсейсиң. 34 бөлүм. Муса Маап түздүгүндөгү Жерихонун каршысындагы Ныбо тоосунун Пизги чокусуна чыкты. Теңир ага Гилаттан Данга чейинки жерлерди. Напталынын жерин, Эпрайым менен Менашенин жерин, Жүйүттүн жерин, атүгүл күн батыштагы деңизге чейинки жерлерди. Түштүк жерлерин, Жерихо өрөөнүн, Курма шаарын, Соарга чейинки жерлерди көрсөттү. Анан Теңир ага мындай деди. Ибрайымга, Ысхакка, Жакыпка сенин тукумуңа берем деп убада кылган жер мына ушул. Бул жерди мен сага көрсөттүм, бирок сен ага кирбейсиң. Теңирдин кулу Муса Теңирдин сөзү боюнча Маап жеринде көз жумду. Ал Бейт-Пейордун маңдайындагы Маап жериндеги өрөөнгө коюлду. Ал коюлган жерди бүгүнкү күнгө чейин эч ким билбейт. Муса 120 жашка чыгып көз жумду. 120 жашында да анын көзүнүн курчу кеткен эмес, алдан күчтөн тайган эмес. Ысрайыл уулдары Маап түздүгүндө Мусаны жоктоп 30 күн аза күтүп ыйлашты.
Ошентип Мусаны жоктоп, ыйлаган аза күтүү күндөрү да өттү. Нундун уулу Жашия акылмандыктын рухуна толду. Анткени Муса ага колун койгон эле. Ошондуктан Исраил уулдары ага баш ийип, Теңир Мусага буйругандай кылышты. Ошондон кийин Исраилда Теңир жүзмө-жүз сүйлөшкөн Мусадай пайгамбар болгон жок. Теңир аны Мисир жериндеги фараонго, анын кулдарына, анын бүт жерине жышаандарды, кереметтерди көрсөтүш үчүн жиберген. Муса ал улуу иштерди, зор кереметтерди бүткүл Исраил элинин көз алдында көрсөткөн. Сени чын жүрөгүмдөн чакырам, Теңирим, мени ук, ошондо мен сенин мыйзамдарыңды сактайм. Сени чакырам, куткар мени, ошондо сенин буйруктарыңды сактайм. Таңзаардан сени чакырам, сенин сөзүңө ишенем. Сенин сөзүңдү терең түшүнүш үчүн түнү менен кирпик какпай чыгам. Өзүңдүн ырайымың менен менин үнүмдү ук, Теңирим. Өз акыйкатың менен мени тирилт. Арам ойлогондор жакындап калышты. Алар сенин мыйзамыңдан алыс. Сен мага жакынсың, Теңирим. Сенин осуяттарыңдын баары чындык. Өзүңдүн аяндарыңды түбөлүккө орнотконуңду мен мурунтан эле билем. Менин башыма түшкөн кайгыга назарыңды салып, мени куткар. Анткени мен сенин мыйзамыңды унуткан жокмун. Менин ишиме киришип, мени коргоп кал. Мени өз сөзүң боюнча тирилт. Куткарылуу ыймансыздардан алыс, анткени алар сенин мыйзамдарыңды издешпейт. Сенин боорукердигиң чексиз, Теңирим. Мени өз мыйзамың менен тирилт. Мени куугунтуктагандар, душмандарым көп, бирок мен сенин аяндарыңдан баш тартпайм. Сенин сөзүңдөн баш тарткандарды көрүп капа болом, анткени алар сенин сөзүңдү сакташпайт. Сенин буйруктарыңды кандай сүйөрүмдү көр, өзүңдүн ырайымың менен менин өмүрүмдү сактап кала көр. Сенин сөзүңдүн негизи чындык, сенин адилет мыйзамың түбөлүк. Төрөлөр мени айыпсыз куугунтуктап жатышат, бирок менин жүрөгүм сенин сөзүңдөн гана коркот. Өтө чоң олжого ээ болгондой сенин сөзүңө кубанам. Жалганчылыкты жек көрөм, андан жийиркенем, сенин мыйзамыңды болсо сүйөм. Сенин мыйзамың адилет болгон үчүн сени бир күндө 7 жолу даңктайм. Сенин мыйзамыңды сүйгөндөрдүн тынчтыгы зор, аларды мүдүрүлтө турган тоскоол жок. Сенин куткарууңа ишенем, Теңирим. Ошондуктан сенин осуяттарыңды аткарып жатам. Жаным сенин мыйзамдарыңды сактап жүрөт. Мен аларды абдан сүйөм. Сенин буйруктарың менен аяндарыңды сактап жүрөм. Анткени менин бардык жолум сенин алдыңда. Менин муң зарым сенин алдыңа келсин. Теңирим, өзүңдүн сөзүң боюнча мага акыл бер. Менин жалынуум сенин алдыңа келсин. Өзүңдүн сөзүң боюнча мени куткар. Сен мага өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөткөндө, менин оозумдан сени мактаган сөздөр чыгат. Менин тилим сенин сөзүңдү жарыя кылат. Анткени сенин бардык мыйзамдарың чындык. Сенин колуң мага жардамчы болсун. Анткени мен сенин буйруктарыңды тандап алдым. Сенин куткарууңду эңсейм. Теңирим, сенин мыйзамың менин сооронучум. Менин жаным жашасын, сени даңктасын, сенин мыйзамдарың мага жардам берсин. Мен жоголгон койдой адашып калдым. Өз кулуңду издеп тап, анткени мен сенин осуяттарыңды унуткан жокмун. 60 бөлүм. Тур, жаркыра Иерусалим, анткени сенин жарыгың келди. Теңирдин даңкы сенин үстүңдөн чыкты. Анткени мына жерди караңгылык, элдерди коюу караңгылык каптаган жатат. Ал эми сенин үстүңдөн Теңир жаркырайт. Анын даңкы сенин үстүңө келет. Ошондо сенин жарыгыңа элдер келишет. Сенин үстүңдөн чыгып келе жаткан жаркыроого падышалар келишет. Башыңды көтөрүп айланаңды кара. Алар бардыгы чогулуп сага келе жатышат. Алыстан уулдарың келе жатат. Кыздарыңды колдоруна салып көтөрүп келе жатышат. Ошондо көрүп кубанасың. Жүрөгүң дүкүлдөп кеңейет, анткени деңиздин байлыгы сага бурулат. Элдердин энчиси сага өтөт. Сенин жериңди көп сандаган төөлөр Мидиан менен Эйпанын наарлары каптайт. Алардын баары Шебадан алтын менен ладан жүктөп келип, Теңирдин даңкын жар салышат. Кейдардын бүт койлору сага чогулуп келет. Небайоттун кочкорлору сага кызмат кылат. Алар менин курмандык чалынуучу жайыма, мага жаккан курмандык болуп чыгат. Ошондо мен өзүмдүн даңкымдын үйүн даңазалайм. Булуттардай учуп келе жатышкан булар кимдер? Өздөрүнүн кептерканасына көгүчкөндөрдөй болуп учуп келе жатышкан булар кимдер? Чындыгында мени аралдар күтүп жатат. Сенин уулдарыңды алыстан алтын күмүш менен кошо, Кудай Теңириңдин ысымы үчүн жана Исраилдин ыйыгы үчүн алып келиш үчүн. Алардын алдында Таршиш кемелери күтүп турат, анткени ал сени даңктады. Ошондо чет жерликтердин уулдары сенин дубалдарыңды курушат. Алардын падышалары сага кызмат кылышат, анткени мен сени каарданып жатканымда кыйраткам, бирок сага өзүмдүн ырайымым менен ырайым кылам. Сенин дарбазаң дайыма ачык турат.
Элдердин байлыгы сага жеткирилип туруш үчүн, алардын падышалары сага алып келинип туруш үчүн дарбазаң күнү түнү жабылбайт. Анткени сага кызмат кылгысы келбеген элдер менен падышачылыктар кырылат. Андай элдер таптакыр кырылат. Сага Лебанондун атак даңкы келет. Менин ыйык жайымды жасалгалаш үчүн кипарис, чынар, кедр дарактары келет. Ошондо мен бутум турган жерди даңктайм. Сен эзгендердин уулдары баштарын ийип алдыңа келишет. Сени жек көргөндөрдүн баары бут алдыңа жыгылышат. Сени Теңирдин шаары, Ысрайылдын ыйыгынын Сиону деп аташат. Сен ташталып жек көрүндү болгонсуң. Сен аркылуу эч ким өтпөй калган, бирок мен сени түбөлүккө улуу кылам. Кылымдан кылымга кубанычка бөлөйм. Сен элдердин сүтүнө тоесуң, падышалардын эмчегин эмесиң. Ошондо сен менин Теңир экенимди, сенин куткаруучуң жана сактап калуучуң экенимди, Жакыптын күчтүүсү экенимди билесиң. Мен сага жездин ордуна алтын, темирдин ордуна күмүш, жыгачтын ордуна жез, таштын ордуна темир жеткирип турам. Сенин башкаруучуңдун ордуна тынчтыкты, күзөтчүңдүн ордуна чындыкты коем. Мындан ары сенин жериңде зордук, зомбулук деген угулбайт. Сенин аймагыңда кыйратуу, талап-тоноо деген угулбайт. Дубалдарыңды куткаруучум деп, дарбазаңды атак даңкым деп атайсың. Мындан ары күн сага өзүнүн күндүзгү жарыгы менен кызмат кылбайт. Айдын жарыгы жарык бербейт, бирок сенин түбөлүктүү жарыгың Теңир болот. Сенин даңкың Кудай болот. Мындан ары күнүң батпайт, айың жашынбайт, анткени Теңир сен үчүн түбөлүк жарык болот. Сенин кайгылуу күндөрүң бүтөт. Сенин бүт элиң адил болот. Менин колумдан чыккан, мен отургузган бутак мени даңкташ үчүн жерге түбөлүккө ээ болот. Аздан миң, эң начардан күчтүү эл чыгат. Мен Теңир муну өз убагы келгенде тездетем. 8 бөлүм. Иса тоодон түшкөндө көп эл аны ээрчиди. Ошондо бир пес оорлуу ага жакын келип тазим кылды да: "Теңир, эгерде кааласаң мени таза кыла аласың" деди. Иса ага колун тийгизип: "Каалайм, таза бол" деди. Ал ошол замат пес оорусунан айыгып таза болуп калды. Анан Иса ага эч кимге айтпагын, баргында ыйык кызмат кылуучуга көрүнүп, Муса буйруган курмандыкты чал, бул аларга күбөлөндүрүү болсун деди. Иса Капернаум шаарына келгенде бир жүзбашы ага жакын келип: "Теңир, үйдө менин кулум катуу ооруп кыйналып жатат" деп андан жардам сурады. Ошондо Иса ага: "Мен барып аны айыктырамын" деди. Бирок жүзбашы мындай деди: "Теңир, үйүмө кирүүңө мен татыксызмын. Сен бир ооз сөз айтсаң эле менин кулум айыгат. Анткени мен да бийлик астындагы адаммын. Бирок менин кол астымда да аскерлер бар. Алардын бирине кет десем, кетет. Дагы бирине кел десем, келет. Кулума муну кыл десем, кылат." Муну угуп таң калган Иса өзүнүн артында келе жаткандарга мындай деди: "Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Ысрайыл жеринен да мындай ишенимди таппадым. Силерге айтып коеюн, чыгыш менен батыштан көптөр келип, асман падышачылыгында Ыбрайым, Ысхак жана Жакып менен бирге болушат. Ал эми падышачылыктын уулдары сырттагы караңгылыкка ыргытылат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот." Анан Иса жүзбашыга: "Бара бер, сен ишенгендей болсун" деди. Кул ошол замат айыкты. Иса Петрдин үйүнө келип, анын кайненеси ысытма оорусу менен ооруп жатканын көрдү. Иса өзүнүн колун анын колуна тийгизер менен ал ысытма оорусунан айыгып калды. Анан ал аял туруп ага кызмат кыла баштады. Кеч киргенде Исага жин оорусуна чалдыккан көп кишини алып келишти. Сөзү менен жиндерди кууп чыгарып, баардык оорлууларды айыктырды. Бул Ишая пайгамбар аркылуу айтылган төмөнкү сөздүн аткарылышы үчүн болду. Ал биздин кеселдерибизди өзүнө алып, оорларыбызды көтөрдү. Иса өзүнүн тегерегиндеги элди көргөндө шакирттерине көлдүн наркы өзүнө сүзүп өтүүнү буйруду. Ошондога бир мыйзам окутуучу келип: "Устат, кайда барсаң да мен сенин артыңдан барам" деди. Иса ага: "Түлкүлөрдүн ийини бар, асмандагы канаттуулардын уясы бар. Ал эми адам уулунун баш калкалаар жери жок" деди. Шакирттердин бири ага: "Теңир, адегенде атамдын сөөгүн коюп келейин, мага уруксат бер" деди. Бирок Иса ага: "Менин артымдан ээрчи, өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү коюп алышсын" деди. Иса кайыкка түшкөндө шакирттери кошо түшүштү. Күтүлбөгөн жерден көлдө чоң толкун башталды. Кайыкты толкун ура баштады. Иса болсо уктап жаткан эле. Шакирттери ага келип: "Теңир, бизди сактай көр, чөгүп баратабыз" деп аны ойготушту. Ошондо Иса аларга:
Эмне мынча коруктуңар, ишеним аздар, деди да ордунан туруп шамал менен көлгө тыюу салды. Ошондо улуу тынчтык орноду. Адамдар шамалды да көлдү да баш ийдирген бул ким деп таң калышты. Иса көлдүн наркы өзүндөгү Гадара аймагына келгенде анын мүрзөлүк үңкүрлөрдүн ичинен жин оорулуу эки адам тосуп чыкты. Алар аябай жаалдуу болгондуктан бул жолдон эч ким өтө алчу эмес. Анан алар: "Кудайдын уулу, бизде эмне ишиң бар? Сен бизди белгиленген убакыт келилекте эле кыйнаганы келдиңби?" деп кыйкыра башташты. Алардан анча алыс эмес жерде чочколор жайылып жүргөн эле. Жиндер Исадан: "Эгерде сен бизди кууп чыгара турган болсоң, анда бизди чочколорго жиберчи" деп өтүнүштү. Иса аларга: "Баргыла" деди. Алар бул адамдардын ичинен чыгып чочколорго киришти. Ошондо чочколор тик жардан көлгө кулап сууга чөгүп өлүштү. Чочко кайтаруучулар болсо качып жөнөштү. Алар шаарга кирип болгон окуяны айтып беришти. Жин оорулуу адамдар жөнүндө да айтышты. Ошондо шаардын бүт эли Исаны утурлап чыкты. Аны көргөндө алар андан өздөрүнүн аймагынан чыгып кетүүсүн өтүнүштү.